Биздин бүгүнкү темабыз, урматтуу бир туугандар, өлкөбүздөгү эң алдыңкы диний адабият чыгарган, маданий адабият чыгарган Дилазык басма үйүнөн чыккан мына ушундай бир Азирети Осмон ибн Аффан аттуу көркөм бир китептин бет ачары мен сиздерге айтып бергим келип турат. Бул китептин баш сөзүн мен жазып өзүм окуп чыгып бир сыйра анан окурмандарга сунуш кылдык. Урматтуу бир тууганым, бул китептин ичинде көптөгөн жакшы нерселер бар. Айрыкча Азирети Усман, Азирети пайгамбар алейхиссалам эң кимден уяласың дегенде ошол адамдардан Азирети Усмандан уялам деген Азирети Усмандын өмүр баян жөнүндө китеп. Буга чейин Азирети Абу Бакр, Азирети Умар жөнүндө китепчелер чыккан. Кийинки китеп албетте Азирети Али жөнүндө китеп. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүн карманам дегендер, сүннөтүн кармангандардын жашоосун окуйм деген мына ушул китептерди окуусу сөзсүз түрдө милдет болуп эсептелет. Мына ушул жерде Азирети Осмондун исламга чейинки жашоосу деген бөлүмүнөн мен бир аз окуп бергим келип турат. Азирети Осмондун исламга чейинки жашоосу тууралуу кеңири маалымат алуу тилекке каршы кыйынга турат. Эл кадырын эл билет дейт эмеспи кыргыз элинде. Белгилүү обончу Кыргызбай Осмонов баркымды билгендердин эсенин эмеден созолонтуп ырдагандай, Азирети Осмондун бейнесин адамдык абир таразасына салып түшүнгөн, анын кадырын билген барктаган адамдардын айрым эскерүүлөрү анын исламдан мурунку жашоосу тууралуу азын оолак болсо да маалымат берет. Чындыгында эки нурдун ээси жахилия мезгилинде коомдогу эң адамгерчиликтүү, көп кырдуу, бир сырдуу, бай, намыскөй, сүйлөсө сөзү жагымдуу, касиеттүү адам эле. Баары аны жакшы көрүп, урматтап сыйлашчу. Адам акылына сыйбаган айкелге сыйынуу ишине түк жологон эмес. Жагымсыз күнөө иштерге аралашпай, ичимдиктен ат чабым алыс турган. Шарап акыл эсти жок кылат. Акыл болсо Алла кишиге тартуулаган эң баалуу казына. Киши акылы менен бийик сереге чыга алат деп Азирети Осмон мына ошол исламга чейинки доорунда урматтуу бир тууганым айткан экен. Жаштар көңүл ачып жыргаган оюн зоок жайларына, жыйындарына азгырылган эмес. Кийим кечесине аябай көңүл бурчу. Азирети Осмон кийим кечесине аябай көңүл бурчу. Анын канчалык ыйбалуу болгонун төмөнкү сөзүнөн да байкоого болот дейт. Оюн зоок аралашкан чогулуштарга аралашпадым. Дүнүйөлүк арзууларга азгырылбадым. Пайгамбарга сөз берип биат кылган күндөн баштап оң колум менен уяттуу аврат жерине чыгармаганым жок. Жахилия мезгилинде дагы, мусулман болгондон кийин дагы шарап ичпедим, зына кылбадым дейт. Демек, мына ушул жанагы шарап ичкен, ойноштук кылган, зына кылган иштер, урматтуу бир тууганым, бул дегеле ислам дини эмес, бардык ошол адамгерчиликте карманган, акыл эстүүлүктү тутунган коомдордун бардыгында мына ушул нерсе бар экендиги мааним. Ошол доордо коомчулук өтө маани берген санжыра жана тарых боюнча терең маалыматтарга ээ болгон. Соодагерчилик менен көптөгөн аймактарды кыдырган. Өзгөчө Шам жана Эфиопияга көп барган. Бул сапарларында башка улуттун өкүлдөрү менен жакындан таанышып, алардын маданиятын, каада салттарын, жөрөлгөлөрүн жакшы билген. Көп түрдүү маалыматтарга ээ болуу жагынан ошол кезде сейрек кездешчү, даанышман адамдардан болгон дейт. Демек, мына ушундай эң атактуу даанышман адамдар дагы мына ушу ислам тандап алган. Азыркы учурда кээ бир адамдарга мусулман бол, намаз оку десе, мындай бир келесоолор, же болбосо бир дүйнөсү жетпегендер, же акыл эси жоктор, же байлыгы жоктор, же жумушу жоктор гана бекерчилер намаз окуйт дегенде, менин жумушум өз айыл өкмөттүн орун басарынан кийин айтат, мен жумушум көп эле, мен тигиндеймин дейт. Мына Азирети Усман ошол убакта зордун эң бир залкар инсандардын бири болуп туруп ислам тандап алган. Жаш кезинен атасынан мурас калган соодагерчиликке маани берип, улам барган сайын байлыгын көбөйтүп олтурган. Ошондуктан ал кезде материалдык байлыкка өтө маани берилгендиктен барган сайын Кураш уруусунун Умайя уулдарынын арасында кадыр баркы көтөрүлө берген. Исламга чейин кыска убакыттын ичинде Меккедеги белгилүү соодагер катары таанылган. Адамгерчилиги, жакшы мүнөзү, даанышмандыгынан улам ал тууралуу көптөгөн учкул сөздөр, көркөм ырлар айтылып жазылган. Өтө кичил пейил келип, тууганды катнашка да катуу маани берген киши болчу. Жакындарына керектүү учурда өтө чоң жардамдарын берип турган. Канчалык бай болгондугуна карабастан, жакындарына керектүү учурда өтө чоң жардамдарын берип турган деген маалымат, урматтуу бир туугандарым, келет. Мына ушул Азирети Усман боюнча жазылган урматтуу бир тууганым китеп, мына бул
айтып бере турган болсок 182 беттен туруп бул китепти жазган түзгөндөр Абдулхаким Санжар жана Сейитбек Идрисов деген биздин ошол бир туугандарыбыз. Сейитбек Идрисов ошол биздин аалымдарыбыздын бири, кыргыз аалымдардан. Ал эми Абдулхаким Санжар араб аалымдарыбыздын бири, кыргыз элинде көптөн бери эмгек сиңирип келет. Насип кылса биз өзүбүздүн мечитибизде урматтуу шейх Абдулхакимди келип бизге биздин балдарга, биздин кыргыз журтчулугуна араб тилине китептерден сабак өтүп берүүсүн иншалла суранганы турабыз. Урматтуу бир туугандар, мына ушул китептерди алып окуп жана башкаларга таратсаңыздар, бул ошол эң жакшы тарбия берген болуп эсептелер элеңиздер. Үчүнчү китеп, буга чейин Азирети Абу Бакыр, Азирети Умар жөнүндө китептер жазылган, урматтуу бир тууганым.